Ата энеңизди карабай эле мындай көчөгө чыгып иштей берсе боло берет, Албетте ооба. Үйдө бала карап эмес, самары бала карап, үй бүлөгө көңүл буруп, ошондон убактысы ашып атса, энергия ашып атса, анда ошондой өзүнүн кандай десем, карьера курганга возможность түзүп бере алам. Ал деген сөз эми үйдө кечке бала карап, ошол менен отур деген эмес. Постоянно улучшение балага тарбия берип, жакшы неме болот. Мен негизи бала төрөгөндөн кийин деле иштеп атам. Иштеп Негизи атасыз, иштейм. Жок, кандай тоскоолдугу жок негизи. Билбейм. Анан отур десе отура албасам керек. Отура албайсыз. Муну жөн эле айтасыз ачык эле. Ооба. Ачык эле айткам. Анын кесибинен көз каранды деп ойлойм. Эгерде кандайдыр бир кесипти аркалаган болсо, кесиби менен иштешине каршы эмесмин. Каршы эмессиз. Албетте, эмне деген, потому что биз эми бир үй бүлө болгондон кийин финансыны тоже чогуу алып кетишибиз керек. И балдарыбыздын тоже келечегин чогултушубуз керек. Албетте макул болот. Макул болот, Ата энеңди карабай өзүңүз чыкканда. жок, ата энебиз уруксат берсе аны ошого карап кетебиз да. Ошону карап туруп анан. Ооба. Мага эч кандай каршым жок, бирок мен ата эне менен макулдашуунун негизинде анан иш көрөм го дейм. Бир жерге ишке кирейин дей турган болсо, Жок, үйдө отуруш керекпи? по-моему, ооба. Күйөө аял жана кайнене ортосундагы мамиле эң маанилүү психологиялык байланыштардын бири. Ар бир инсан үчүн ата эне эң кымбат жана маанилүү, урматка ээ адамдардын бири. Бирок үй бүлө куруп баштаган соң ата эненин жана жаңы үй бүлө мүчөсүнүн ортосундагы түшүнбөстүктөр өз перзенттеринин ортосундагы сууктук түшүрүшү мүмкүн. Бул учурда кыз жана уул эки тараптуу тандоо алдында калат, бирок тандоонун таптакыр кереги жок. Үрп адат, каада салт бул биздин маданий баалуулуктарыбыздын эң бир чоң орунга ээ болгон багыт болуп эсептелет. Эмне үчүн? Себеби үрп адатты, маданиятыбызды, каада салтыбызды биз сакташ керекпиз. Бирок сакташ керекпиз деп эле мына көптөгөн жаш үй бүлөлөр азыркы замандын талабына байланыштуу мамилени биз тескерисинче бузуп алышыбыз мүмкүн. Көп учурда көйгөй чек аранын так болбошунан, бири-биринин жашоосуна ашыкча кийлигишүүдөн, кызганычтан, түшүнбөстүктөн чыгат. Кайнене уулун көп жыл өзү тарбиялагандыктан анын жашоосунда маанилүү орунда болуп келген. Үйлөнгөндөн кийин уулунун көңүлү аялына бурулганда айрым энелер муну оор кабыл алышы мүмкүн. Кээ бирки учурда үрп адаттар жаш үй бүлөсүнүн бузулганына түрткү берип калган учурлар өтө көп болот да. Азыр эле бул жакта айтып атасыздар, үй бүлө курушту эки жаш, анан кийин мен ата энемди караш керексиң, мен ата энеме кызмат кылыш керексиң деп, ооба, кызмат кылыш керексиң, ал биздин үрп адат, каада салтыбыз, ошону сактайсың деген ой пикирлер менен бул жактагы адамдын жанагындай керектөөсүн, кызыгуусун басаңдатып коет да. Ошон үчүн үрп адаттын дагы бизге мажбурлабаган түрлөрүн, жолдорун дагы биз бөлүштүрүп карагандагы жайды билиш керекпиз да. Дайыма эле ал туура ошондой гана жашоодо жашаш керекпиз дегенден алысыраак болуш керек. Түгөйлөр ортосунда ата энелер менен байланыштуу көйгөйлөр жаралганда маселени ичке сактабай ачык сүйлөшүү, уруш маалында кемсинтпөө, салыштырбоо, менин убагымда мындай эле деген сөздөр ар кимдин жеке мейкиндигин сыйлоо жана ыраазычылык билдирип туруу зарыл. Үй бүлөдө жеңүүчү болушу мүмкүн эмес, мамилени сактап калуу маанилүү, сый-урмат жана сабыр туура баарлашуу болсо, кайнене менен келин да, күйөө жана аял да жакшы мамиле түзө алышат.